сындашкан эмес, сырдашкан биздин көрүүчүлөр. Барыңыздарга чоң салам, кутмандуу тааңыздар менен кайрадан Төз эфирде сиздер менен Кел чай чейлөө программасынын алкагында учурашып, көрүшүп жатканыбызга биз дагы кубанычтабыз жана ыраазыбыз. Чынында эле сындашып отурбайлы, баарыбыз сырдашып, биргеликте ортодо жакшы нерселерди жараталы дейли. А биз болсо көрсөтүүбүздү ачык деп жарыялап алалы жана сиздерге чоң саламдарды жолдойлу. Көрсөтүүбүздүн башкы дүмбүрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд суусундукту жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Спорт жана спорт оюнчулары туурасында дагы да болсо уланталы. Дүйнөдөгү эң адаттан тышкары спорт түрлөрүн кимдир бирөөбүз билсек, кимдир бирөөбүз билбейбиз. Болгондо дагы мисалы Олимпиада оюндарында же болбосо жөн гана өткөрүлүүчү иш-чараларда ойнолуп жүргөн оюндарды баарыбыз жатка билсек керек. Кээ бирөө анын ойнолуу кандайдыр бир системалары бар, сөзсүз ушундай болуш керек, эрежелери бар дегендей. Андан тышкары дагы биз билбеген сонун бир маалыматтар бар экен. Айымдарды көтөрүп жүрүүчү атайын оюн бар экен. Бул атайын сон Киарви шаарында жыл сайын өтүүчү мелдештирүү катары белгилүү экен. Эркек ата-андаштар, жолдоштору тоскоолдуктардан өтүп турушат ар дайым жана аялдары аркасында. Бул жерде айымдары атайын транспортты башкаруучу, өрт өчүрүүчү жана бир кызматтарды аркасында өздөрү аткарып турушат экен. Жана кийимдердин түрлөрү дагы бул жерде алмашылып турат экен. Ал эми жеңүүчү кийген аялдын салмагын алат. Бул дүйнөнүн башка аймактарына жайылган спорт. Ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда жана башка жерлерде бул оюнду өткөрүп келишет экен. Андан сырткары Сепак Такрев негизинен Таиландда жана Малайзияда ойнолуучу таң калыштуу спорттун бири. Бул 1400 жылдарда Азия жана Түштүк Чыгыш Азия оюндарына кадимки спорттук иш-чарага айланган. Сепак Такрав сөзмө-сөз которгондо топ теп дегенди билдирет. Бирок анын футболдо эч кандай байланышы жок. Анын ордуна бул волейболго салыштырылат, анткени тала торго экиге бөлүнөт экен. Эки командада 3төн оюнчу болот экен. Бирок негизги нерсе бул жерде волейбол сыяктуу кол менен ойнолбойт. Топ асманда ар дайым учуп туруш керек. Ошол учурда алар эги менен, мойну менен жана буту менен тосконго гана мүмкүнчүлүк бар экен. Эч кандай кол тийбеш керек. Мына ушундай кызыктуу оюндар бар экен. А биз болсо бир аздан кийин суроону берем. Азыр болсо лайфхак көрүп келели. Сиздерге берилүүчү суроо мындай. Бетеге кетет, бел калат, анан калган улап жазыңыздар. Бетеге кетет, бел калат. Кыргыз элинде көп айтылып, накыл сөз катары, макал катары айтылып келген сөздөрдүн бири. Бетеге кетет, бел калат, калган улап жазыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерлерди жатка билесиздер болуш керек. Дагы бир жолу айтылып коеюн. 0508 400 100 номери аркылуу биринчи болуп жазганга аракет кылыңыз. Сиз билбеген дүйнөлүк спорт түрлөрү туурасында айта турган болсок, Хорнуссен деп аталган спорт түрү бар экен. Бул швейцариялыктардын жергиликтүү спорту. Бул спорт 17-кылымда өнүккөн жана Швейцариядан тышкары белгилүү деңгээлде таанылып келе жаткан оюндардын бири. Аны адатта швейцариялыктар дыйкандар айылдагы талаш тартыштарды жөнгө салуу жана ошондой эле өзүнүн күчүн далилдөө үчүн ойношкон. Оюн 4 кварталга бөлүнүп 18 катышуучудан турат. Ал алдыга шайбаны, мүйүздү
асманга ыргытып жатканда камчы менен ыргытуу менен ойнойт. Каршылаш команданын оюнчулары шайбаны асманга ыргытылган шинделдер менен нокаутка түшүрүшү керек. Бул оюну гольф менен бейсболго салыштырмалуу ургандыктан жакшы. Бул оюндун эл аралык фонду 2012-жылы АКШда катталган 20дан ашуун клубдар менен түзүлгөн. Азыр болсо ашкана рубрикасын көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, сиздерден жооп күтөлү. Ким бул сааттарда 101-дикти утат болду экен, байкайбыз. Пиццаны бир гана духовкага эмес, мына ушундай учоктун ичинде бышыруудагы сонун экен. Мен азыр биринчи жолу көрүп атам. Сиз дагы балким, мисалы, сөзсүз эле духовкага бышырбастан, айылда, бардык жерлерде мына ушундай меш бар, бизде жолсо очок деп коебуз го. Мына ушул жерге бышырсаңыз, балким даамы да башкача болушу мүмкүн. Мисалы, ыш талып чыгып атат, кээ бир жерлеринде сонун бир даамга ээ болушу мүмкүн. Чынында азыркы күндө Кыргызстанда ошол эле Бишкекте дейли, кээ бир шаарларда өзгөчө мына ушул ар улуттун тамактары, ашканасы келип калды. Бардык эле, мисалы, ошол эле Италия ашканасы, түрк ашканасы, япондор, корейлер ашканалары, демек бардык эле бизе келди. Ошол эле учурда алардын бардык тамактарын даамдатып көрүп жатабыз дегендей, ар бир улуттун өзүнүн баягы жакшы көргөн тамактары бизде дагы канчалык бир өнүгүү жолунда десек болот. Ошол эле учурда алардын баягы негизги каармандары, шеф-поварлар болот го. Алар дагы өзгөчөлүк жаратып, отторду күйгүзүп дегендей башкача бир нерселерди жаратып, кыргызстандыктар үчүн сонун бир даамдарды берип жатышат десек болот. Аны эмесе, биз темабызга кайрыла турган болсок, дагы бир өзгөчө спорт түрүнүн бири бул кабади спорт деп аталат экен. Күрөш менен желекти колго алган Пакистан сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдө бул популярдуу оюндардын бири. Бирок Бангладеш менен Непал анын улуттук спортко айлантып жатышкандыгы жөнүндө да маалымат бар экен. Бул спорттун түрүн атаандаш команданын оюнчуларын белгилөө үчүн жарым жолдон өтүүгө туура келген чабуулчу ойнойт жана алар кайрадан талаа капталына келгенге чейин дем албай турушат экен. Андан кийин каракчы дем албагандыгын далилдөө үчүн кабадди ырдайт. Каршы тараптын оюнчуга упай койбогондо упайлар алынып салынат. Бул оюн Улуу Британияга жеткенден бери жакында жетектөөчү органы негиздеген жана аткарылып келе жатат дейт. А биз болсо уланталы, бир аздан кийин көрүшөбүз. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Piyala Gold чайы. Эң сонун кениялык чайларды айкалыштыруу үчүн дем берүүчү жыт, байдам жана идеалдуу түстү камтыйт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Piyala Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Piyala Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге суроо бергенбиз. Сиздер болсо жооп жазыңыздар. Бетеге кетет, бел калат, калганын эмне деп айтылат? Бетеге кетет, бел калат. Анан кандай эле? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден жоопторду күтөбүз. Ал эми Зорбинг аталышындагы спорт турасын айта турган болсок, акыркы жылдары салыштырмалуу популярдуу болуп келе жаткан оюндардын бири. Өнүккөн спорт Жаңы Зеландияда таандык болсо дагы башка өлкөлөрдө көбүрөөк популярдуулукка ээ болуп жатат. Зорбингке катышуучулар тоодон ылдый тоголонуп, чоң үйлөтүлүүчү тунук желим орбитага токтошот. Оорбалар жана төшөлүп жаракат алуунун алдын алуу үчүн амортизатор катары кызмат кылат. Колдонуучуга жакшы көзөмөл жүргүзүү үчүн жалпак жерди колдонсо болот. Бул комедиялык жана укмуштуу оюн жана көрүү чындыгында кызыктуу экенин
кызык болот. Ал жерде спорттун да жүрүшүн көрө аласыздар. Ошол эле учурда күлкү, тамаша сыяктуу көрүнөт. Тоодон тоголонуп келаткандарын эле элестетип көрүңүздөр, өтө кызыктуу. Кийинки оюн жөнүндө айтсак, аты айтып тургандай эле экстремалдык, экстрим running деп аталат экен. Кийимде экстремалдык жана алыскы жерлерде үтүктөө тактайына, үтүктөөчү тактага баягы кадимки жогоруда биз сиздерге бир кызыктуу маалымат айтканбыз, үтүктөө оюну. Муну тоо боорунда сноуборд менен жасаса болот, ал тургай башка жерлерде жана кырдаалдарда парашют менен секирип да жасаса болот экен. Оюн 2002 жылы башталып, биринчи дүйнөлүк чемпионат 10 улуттун атаандашуусу менен өткөн. Бул даректүү тасманын аркасында дүйнө жүзүндө популярдуулукка жеткен экстремалдык спорт жана аткаруучулук чеберчилик көрсөтүлгөн. Азыр ойнолот жана экстремалдык ачык аба ырайынын кубанычын айкалыштырган акыркы коркунучтуу спорт түрү экендиги белгилүү. Сиздерден жооп келе баштады. Азыр бир аздан кийин биз жыйынтыктарды чыгарабыз. Ага чейин жазып туруңуздар. Ким биринчи туура жоопту жазат болду экен, азырынча белгисиз. Азыр болсо кийинки рубрикабызга кезек берели. Дагы бир сонун тамашага күбө болдук. Бул жерде чынында коркунучтуу, ошол эле учурда акыркы мүнөттөр, секундтар эң сонун бир учурларды камтыйт. Сыр тоголоту мен көргөн таң калыштуу оюндардын бири деп кайсыл бир дагы бир чоң олимпиадалык оюндардын жеңүүчүсү мына ушинтип айткан экен. Глостерде 9 фунт дөңгөлөктү дөбө тоголонгон. Добул сыр менен өтөт экен. Атаандаштар анын артынан кууп жөнөшөт жана аягында мара сызыгын кесип өткөн катышуучу сиз ойлогондой сыр менен үйүнө кетет. Глостер тоосу өтө тик жана тегиз эмес. Бул атаандаштарга берилген ылдамдыкты жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада көптөгөн жаракаттарды алышат экен. Спорт дагы деле башкарылбай келе жатат. Бул Британияда жана чет өлкөлөрдө дагы расмий эмес иш-чараларга түрткү берип келе жаткан оюндардын бири экен. Бул жерде сөз түрдө катышкандардын көпчүлүгү жаракат алат экен. Ошого карабастан бул коркунучтуу спорт оюнуна катышкандардын саны дагы көбөйүп келет. Кийинки оюн жөнүндө айта турган болсок, спорт бүгүнкү күндө популярдуу кинотасмалардагы жана телесериалдардагы бир нече мушташ сценаларына дем берген оюндардын бири. Окуядан улам анын эволюциясы Бразилияда 1800-жылдары африкалык кулдар менен башталган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин брейк би деп атаган нерсеге анын таасири деле бир талкууланып келет. Ал согуш би деп да белгилүү музыка би жана акробатика аралашкан бразилиялык мушташ өнөрү, шыпыргычтар жана төмөн кыймылдар өзүн коргоого жана трюктарга жана аткаруу үчүн толук дөңгөлөктөргө кошулган оюндун бири экен. Эң эле кызыктуу оюндардын бири окшойт. Азыр болсо лайфхак. Видео катып калганынан болсо, мына ушинтип жумшартып алсаңыз болот экен. Алгач судан куюп, анан аны кайрадан духовкага бир аз жылытып, иштетип койсоңуз, мына ушундай жумшарып калат экен. Андан сырткары дагы сонун бир ашканага керектелүүчү лайфхактар болду. Эмнегедир булар жасаса эле сонун болуп калат, биз жасасак эле окшошпой калат. Андан көрө колго эле кесели, же болбосо бир нерсе кылалы деп таштап салабыз го, Бирок ушундай болсо кандай сонун болмок, өтө эле жеңилдик жакшы болмок экен. Спорт туурасында дагы бир кызыктуу маалыматка токтолсок, эң бат киргизилген автогол жөнүндө айткым келип атат. 1960-жылы Италиянын Брешия клубунун оюнчусу Матиа Кенкелес жорукка барган. Ал Мантов командасы менен беттештин 38-секундунда өзүнүн дарвазасына автогол киргизген. Ошентип анын автоголу эмдигиче эң бат киргизилген автогол катары саналып келет. Элестетиңиз, өзүнүн дарбазасына кирип кеткен. Бул өтө эле кызыктуу
баягы учур болуш керек, болгону дагы 1 мүнөткө жетелик убакытта өзүңдүн дарбазаңа киргизип салуу жанындагы оюнчулар үчүн дагы бир жин келтирүүчү убакыт, ошол эле учурда спорт сүйүүчүлөрүнүн жана атаандаштарынын баягы кандайдыр бир учурда сүйүнүүчү учурларына алып келсе керек. А биз болсо сапарыбызды алга карай улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге суроо бергенбиз. Бетеге кетет, бел калат деп калганын сиздер улап жазыңыздар. Бизде аз убакыттар калды, жыйынтык чыгаруучу. Андыктан биринчи саатыбызда 101-дик уткан көрүүчүбүз бар болчу. Бул сааттагы эң ийгиликтүү адам сиз болуңуз. Бир аздан кийин көрүшөлү. Программабызды алга карай жылдыралы, сиз дагы катарыбызда болуңуз. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Чай жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Спорт туурасында сөз кылып жатабыз. Аны менен катар Кыргыз элиндеги балван туурасында айтып бергим келип жатат. Каба уулу Кожомкул балван туурасында. Ал болуп турган убагында бою 236 сантиметр, салмагы 164 килограмм болгон. Бут кийиминин өлчөмү 52, колунун баш бармагынын калындыгы 4 сантиметр. Алаканын узундугу 26 сантиметр болгон экен. Кожомкул аны көтөрүп жүрө ала турган эки гана ат менген деп айтылат. Аттар мисалы кадимки 1-2 кишини жөн эле көтөрө берсе керек. Ал эми Кожомкул балванды ушул 2 ат гана көтөрө алган деген дагы маалымат бар экен. Негизи бул балбандыгы бала чагында эле байкалганын айтып келишет. Ал өзү теңдүү теңтуштары эч качан аны жыга алган эмес, көтөрүп чаба алган эмес экен эч ким. Ал мында ошол кичинесинде эле балбан аталып баштаган. Аны менен чоң инсандар, мисалы чоң адамдар менен 45 жаштагы Дасыккан балбанды жыгып салган экен. Ал 15 жашында гана болгон. Кожомкул убагында мен деген балбандар менен күч сынашып, далайын жер каратканын айтылат. Тарыхта калтырган жагдайлар күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм өгүздү жаракадан сууруу алган. Ал эми чүйдөн Суусамырга бара жаткан жолдо аты баспай калып, төө ашыдан атын көтөрүп өткөн. Кожомкулдун көтөргөн, жылдырган, кулаткан таштары Суусамыр, Байрак, Жоо Жүрөк, Кең суу жайлоолорунда, Кетмен төбө өрөөндөрүндө бар экен. Чындыгында өтө кыргыз сыймыктана турчу балбандардын бири. 22 жашында Суусамырдын Арамза деген төрүндө бийиктиги 1 метр 60 сантиметр, туурасы 1 метр 89 сантиметр ташты көтөрүп жерге күч менен уруп киргизген. Салмагы 680 килограмм бул ташты эл Кожомкулдун ташы деп билет азыркы күнгө чейин. А биз болсо азыр көнүгүү жасап келели. Көнүгүү жасагандан кийин өзүңүздү бир күчкө толуп турган балбан сезиңиздейли. Кеттик алдыга. Балбан туурасында айта турган болсок, бул балбан канчалаган таштарды көтөрүп, өзүнүн атын көтөрүп өтүп аткан болсо дагы, ал эл аралык мелдештерге катышып, тарыхта чемпион спортчу катары эч жерге таанылган эмес. Азыркы учурларда болсо, балким аны кайсыл бир дүйнөлүк чемпионаттарда көрөт белек. Ошол учурларда олимпиадалык оюндар өтүп атса деле кызыгуусу балким жок болгондур. Күч сынашуучу атайын жерлерге чыгарса деле анын салмагындагы башка спортчулар болот беле деген дагы суроо жаралып калат.
Кожомкул спортту гана аркалабастан коомдук иштер менен да алектенген. Суусамыр кедейлер комитетинин төрагасы болгон, Кара Балта райондук жер бөлүмүнүн башчысы болгон. Суусамыр Кайырма Көкөмирен айылдык кеңешинин аткаруу комитеттерине төрагалык кызматтарда иштеген. Кожомкулда массалык репрессиянын курбандыктарынын бирине айланып кала жаздаган, бирок ишинен эч кандай кынтык таба албай партиянын мүчөлүгүндө калтырышкан. 1948 жылы пенсияга чыгып, өмүрүнүн аягына чейин Жеңиз колхозунда жылкы фермасынын башчысынын милдетин аткарып келген. Азыр болсо биз ашкана рубрикасын көрөбүз, андан кийин дагы Кожомкул туурасында кызыктуу маалымат айтам. Борбордогу спорт ордосу ал палвандын атын алган. 1962 жылдан тартып Борбор калаабызда эркен күрөш боюнча Кожомкулдун элесине арналган эл аралык мелдеш өткөрүлүп келет. Ал эми 1993 жылы Бишкектеги Ленин атындагы спорт ордосунун Каба уулу Кожомкул атындагы которуу жөнүндө мыйзам чыккан. Эстелик Бишкектеги спорт ордосунун алдында жайгашкан. Эстеликте Кожомкул фондусунун жана Байтур корпорациясынын президенти Тынчтыкбек Конушбаев 2004 жылы тургуздурган. Эстеликтин архитектору Сергей Байназаров болсо, скульптору Базарбек Сыдыков. Бийиктиги 14 метр, салмагы 3 тонна. Ал Казакстандын жез казганынан алып келинген, жезден жасалган. Эстеликти жасап тургузууга баш аягы 3,5 миллион сом жумшалган. Жана ушул жерде Кожомкулдун колу түшүрүлгөн жери бар. Ал жерге келип, көпчүлүк өзүнүн колун коюп ченеп көргөндө бир топ эле чоң экендиги байкалып турат. Жана сиз дагы эгерде ошол жерге барып көрө элек болсоңуз, колуңузду коюп көрүңүз, анын бир гана алаканына баягы туура келерин көрсөк болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай кызыктуу маалыматтар болду. Ал эми азыр сиздер бүгүнкү күндүн эсебинен ким жеңүүчү деп суроо берип жатасыздар болуш керек. Жыйынтыктарга келели. Бетеге кетет, бел калат деп бизге биринчи 0805 менен бүткөн абонент туура жазыптыр. Мына ушундай туура жазылган. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген туура жоопту биздин көрүүчүбүз жазган. Сизди куттуктайбыз, урматтуу биздин көрүүчү. Чынында ушундай айтылып келинет. Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деп бизге дагы бир көрүүчүбүз жазган. 8355 менен бүткөн абонент, 5091 менен бүткөн абонент, 2468 менен бүткөн абонент, 3664 9097 жана башка абоненттер дагы жазган экен. Эң туура жаздыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, күнүгө мына ушундай активдүү болуп бизге жазып турган болсоңуздар, дайыма сиздерге биз 100 единицабызды салып бергенге дайым даярбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, бүгүнкү коногубуз эмнегедир ооруп калгандыгы жөнүндө бизге жазган экен. Эмне дейбиз? Ден соолук каалайлы. Кийинки эфирлерде биздин кызыктуу конокторубуз менен маек кылганга аракет кылалы. Сиздер тараптан дагы активдүү болушуңуздарды суранабыз. Бизде мына ушул иш күндөрү эртең 8ден 10го чейинки аралыкта түз эфирде бизди көрсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошпойм. Кайрадан көрүшкөнчө сиздерди жакшы көрөм. Айпир Адамкул болдум. Амандыкта болуңуздар.